жакшы иштер үчүн жүгүрүп, жакшылык үчүн сүйүнүп эле жүрө берели. Жаңы ачылган эс алуу паркыбыз куттуу болсун, ардактуу айыл тургундары. Элибиз үчүн сүйүнүчтүү салтанаттуу аземди ачып берүү үчүн сөз Сары Булуң айыл аймагынын айыл өкмөт башчысы Олжотоев Марлис Жээнбековичте. Урматтуу бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары, бардыгыңыздарга маалым болгондой, сиздер катышып жеринен көрүп чыккандан дагы башка бир топ иш-аракеттер күнөстүү айылыбызда жүргүзүлүп жатат. Сары Булуң айыл өкмөтүнүн социалдык экономикалык өнүгүү программасын жергиликтүү кеңеш менен биргеликте бекитип, көйгөйлүү маселелерди тездетип чечүү максатында приоритеттүү багыттагы иш пландар кабыл алынган. Алардын арасында социалдык багыттагы көйгөйлөр чечилди. Айыл өкмөттүн бюджети дотацияда тургандыктан Катар жана Кувейт мамлекеттеринин Кыргызстандагы Ассалам, Астанабил жана Катар эл аралык кайрымдуулук фонддору менен тыгыз иш алып барылып, Табылгыты жана Кара Суу айылдарында заманбап 2 медициналык бап курулуп ишке берилди. Мындан сырткары ушул эле фонддор аркылуу 2 айда 3 таза суу долбоору курулуп, 11 километрден ашык суу курлары ишке берилип, Сары Булуң айыл аймагынын эли 80% суу менен камсыз болду. Социалдык багыттагы көйгөйлөр жергиликтүү тургундардын чогулуштарында тынымсыз көтөрүлүп, ички жолдордун негизги көчөлөрү дем берүүчү грант аркылуу каржыланып, 2 айылыбызга тең салмактуулук менен жолдорубуз асфальтталып келүүдө. Жаштар арасында айрыкча спорт сүйүүчүлөр арасында маселе көтөрүлүп, ушул эле дем берүүчү грант аркылуу футбол ойноочу аянтча Кара Суу айылында курулду. Номер 7 Сатыбалиев атындагы орто мектептин спорт залынын курулушу токтоп калгандыктан акча каражатын тездетип чечип берүү боюнча райондук мамлекеттик администрациясы менен биргеликте жалпы республикалык курултайда делегаттар аркылуу, ошондой эле жогорку кеңеште көйгөйлүү маселе экендиги белгиленип, курулуш иши толук бүткөрүлүп, окуучулар үчүн дагы ыңгайлуу шарттар түзүлдү. 2022-жылы Тоостор өнүктүрүү фондусу аркылуу Кара Суу айылына парк курулуп ишке берилген болсо, үстүбүздөгү жылы туристтердин, жүргүнчүлөрдүн жана деги эле эс алуучулардын келип кетүүсүнө ыңгайлуу шарт түзүү максатында жарандардын коопсуздугун алдын алуу үчүн тепкич жарыктандыруусу менен курулуп толукталды. Азыркы иш-чара белгиленип турган ушул сквер жергиликтүү бюджеттен каржыланып, демөөрчүлөр менен биргеликте курулуп, бүгүндөн баштап ишке берилип отурат. Ал эми экономикалык долбоорлорго токтолсок, айыл аймагыбыздагы бардык канал арыктарыбыздын өтө коркунучтуу жерлери өз учурунда оңдолуп тазаланып, Жалал Абад, Тоостор өнүктүрүү фонддору жана Казарман фонду аркылуу жана Бириккен Улуттар уюмунун эмгек үчүн азык-түлүк программасы тарабынан эл менен биргеликте ремонттолуп, сууга суу менен камсыздалып келет. Элибизди убактылуу жумуш менен камсыз кылуу максатында эмгек үчүн азык-түлүк программасы аркылуу колдоого алынып, 20-жылдан бери 262 үй бүлө ун май менен камсыздалган. Тактап айтканда, элибиздин жарымдан көбү убактылуу жумушка тартылып келүүдө. Урматтуу иш-чаранын катышуучулары, бардык жасалган жумуштун тездетилип чечилүүсүнө райондук мамлекеттик администрация, мекеме ишканалар, айылдык кеңештин депутаттары жана калың эл бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып колдоо көрсөтүп турдуңуздар. Мен учурдан пайдаланып айта кетейин, 2024-жылга карата жасала турган бир топ маселелерди ишке ашырууга аракеттер көрүлүп жатат. Алардын эң негизгилери жумушсуздукту жоюу жана эмиграцияны кыскартуу боюнча экономикалык долбоорлор пландалып, Кара Суу айылында 50 орундук тигүү цехин курууга Айрис программасы аркылуу 5,5 миллион сом бөлүнүп, баштоо алдында турабыз. Миграцияны токтотуу боюнча дагы бир планыбыз Кара Суу айылынын үстүнкү түндүк тарабына 60 гектар жерди трансформациялоо боюнча 5-баскычка келип, археологиялык талаптарды аткаруу алдында турабыз. Ошондой эле жакырчылыкты кыскартуу боюнча ЗРК Каратала участкасында Кайрагайдуу аянтка суу чыгаруу иштерин жүргүзүү пландалып, 460 миң сомго долбоор даярдалып бүткөрүлдү. Аталган каналдын курулушун Тоостор өнүктүрүү фонду аркылуу этап менен баштоо боюнча районубуздун акими Мураталиев Манас Манапбекович менен бир канча жолу макулдашылып, пландалып жатат буюрса. Мен ушул маанилүү экендигине бир аз токтолуп кетейин ушул кичи Караталабыз. Себеп дегенде биздин ушул Сары Булуң айыл өкмөтүнүн биринчи көйгөйү деп атасам да болот. Өзүңүздөр билесиздер, жакынкы турган коңшу өлкөлөрүбүз эртең бир нерсе болчу болсо эле чек араларын жапкан шартта биздин ундарыбыз бир заматта көтөрүлүп кетет. Ошондуктан биз ушундайларды кичинекей айыл өкмөттүн
деңгээлинде дагы пландарды коюп, райондук администрация менен биргеликте ушуну пландап жатабыз. Эгерде биз 450 гектар жерди суу менен камсыздап кала турган болсок, биздин айылыбыздагы 114 үй була бар социалдык жакта муктаж. Ошолорго 2 гектардан берсек, алар бүт буудай айдай турган болчосо, же болбосо башка бирөөлөр менен чогуу биргеликте айдай турган болсо деле, биз ошол жерден биз өзүбүздүн эле Сарбулуң айыл өкмөтүн буудай дан азык менен камсыздабастан жалпы райондун бир топ 70-80%-на чейин көтөрүп кетсек болот да ушул нерсесин. Ошондуктан мен ойлойм, ушул маселе жанагы 114 үй бүлө социалдык жакта муктаждар жакырчылыкты да кыскартууга алып келет. Эгерде биз аларга арендага жер берген шартта мамлекеттик социалдык пособиялар да токтойт. Мамлекетке, республиканский бюджетке да күч келбейт. Ошондуктан Кудай буюрса ушул планымды учурдан пайдаланып Жоопкер кеңештин депутаты Айда Сатбековна, районубуздун акими Манас Манапбекович ушуну ар дайым сиздер дагы райондун биринчи планына киргизип, маанилүү маселе кылып дайыма колдоого алууңуздарды өтүнөм. Эгерде азыр биз пландап жаткандай эле ушинтип эгер жаз алды менен баштап ала турган болчусок, башталган иш эч качан калбайт. Муну башка дагы булактардан ушун жазалап аткан экен деп колдоолор көрүлүп, биринин артынан бири ушул иштин бүтүшүнө бир себептен болуп дегендей. Дем берүүчү грант боюнча жыл сайын кара тизмеге кирбестен курулуштарыбыз өз учурунда жасалып жаткандыктан 24-жылга карата 1 километр жол жана заманбап китепкана салуу пландары түзүлүп, долбоорлору даярдалды. Кайрылуумдун аягында жалпы баарыңыздарга ыраазычылык билдирип, айылыбыздын элине ар дайым бекем ынтымактуулукту каалап кетмекчимин. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Анда эмесе ушул иш чарабызды ачык деп жарыялап коюуга уруксат этиңиздер.